Машина Кежи каналына қош келіңіздер. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. 17 март 2024 жыл. Бұл видеода сіздерге малолитражкаларды жана видеонун акырында велосипедтерди көрсөткөн аракет жасайбыз. Ош шаарындагы Жапалакунуу базарынан. Морнингтен баштай берели. Kia Morning 2019 кыймылдаткыч көлөмү 1 куб. Коробка автомат $9,500. Корейский видеорегистраторы бар, ачкысыз кирүү. Башкача отургучтардын жылуутуусу 2 позицияда, рулдун жылуутуусу бар, круиз контроль, мультибаскычтар, айдоочуда персоналдуу чыканак тирегичи бар. Аркасынан парктрониктери дагы бар. Морнинг кимде экен? Силерде эмеспи? Канча болуп атат? Басы жазылганбы? $10,500 экен. Унда отуруштарында айдоочуда 2 позицияда вентиляциясы да каралган, желдетүү. Монитору жок. 2020. $10,500. Валейкум ассалам. Так, уланта өрелі. Бұл жақта дағы bir Morning басы жазылып турат. 2018 $10,000. Бұл LED оптикаларда, туманниктер линзада, 16 дюймдук дискалар, көзгүлөрүндө повторитель поворота бар, ачкысыз кирүү, заводской монитору бар, Bluetooth менен кошо круиз контроль. Бул жагы мынаки GT окшойт. Кызыл мындай линиялары дагы бар экен, караңыздар, отуруштарында дагы. Bir аймактуу климатта. Ушундай катарынан 3 Morning тартылды, камера, парктрониктер дагы бар. Так, уланта өрелі. Бұл жерде джазды көріп атам. Honda Jazz. Жаба бамперлерінде 2008 1.4 вариатор коробка. Күзгілерінде повторитель поворота бар. Рестайлинг стоп-тор. Спойлер бар. Комплектациясын айта кетели. Максималдуу экен 4 айнектен электро көтөргүчтө, электро күзгүлөр жыйылуусу менен кошо. Bir аймактуу климатта, мультироль, рулю заводской кожада. Мындай чыканак тирегичи бар, боксу менен. Баасы канча болду? 750 болушу. Боло турган баасы 750,000 сом дейт. Жакшы. Лашеттини алдыбыздан чыгып калды, көрсөтүп берели. Лашетти канча болуп атат экен лашетти? 450,000 сом. 2008 1.8 газ бензин, коробка автомат. Планшет, монитор бар, 4 айнектен электро көтөргүчтө, чыканак тирегичи бар. Универсал экен. Жакшы. Болуптур. Гэтсти канча деп атасыздар? Же сатылдыбы? 380,000 сом экен ушул Гэтс. Кагаз бар да? Бар экен. Болду, көрсөтүп коебуз. 4 айнектен электро көтөргүчтө, кондиционери бар. Басын канча дедиңиздер? 380,000 сом. Эки миң 3 1.4. Жакыныраак көрсөтүп койдум, эсим байланышынан бери. Анан ушунун жанында Kia K3 экен, K3 көрсөтүп кое берели. 2015 1.6 850,000 сом. Коробка автомат. Так, уланта берели, жогору карай. Spark силерден эмеспи? Канча болуп атат? $8,500. Алдынан сонарлары бар. 2018 кыймылдаткычын көлөмү 1 куб, жол чыйын ичинде жүрүү. Радары, дөңгөлөктөр кышкы, күзгүлөрүндө повторитель поворота бар, ачкысыз кирүү, көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу, автостоп, проекция, айдоочунун жардамчысы,
Бул жакта болсо круиз контроль, система предотвращения столкновений, руль жылытуусу, руль заводской кожада, добуш менен башкаруу бар, планшет, монитор, отуруштардын жылытуусу, эми иши кылып комплектация аябай жакшы. Бир гана люк эле жок экен, люк эми бул доп опцияга кирет, баягы неме комплектация көз каранды эмес. Бир аймактуу климатта жакшы. Күчтүү поликтерде экен. Баасы канча дедиңер? $8,500 дагы да түшүп берем дейт. Көрүңүздөр. Так. Жогору карай кете берели. Лашетчи канча деп атасыңар? Баасы. Джентра. 580 000 сом. Део Джентра. Chevrolet Джентра экен. Өзбекстандан чыгарылган. 1.5 коробка механика экен. Рулю ушундайбы өзүнүкү, заводской? Жок, бул Коюлган, ошону айтам да. Тюнинг болгон экен. Электро күзгүлөр. Бул жагында аквапринт экен да. Жакшы. Электро жыйылуусу менен да кош экен. Кондиционер жакшы. Бирок мыналар иштейби? Булар иштейт. Иштейби? Жакшы. Мультибаскычтары иштейт экен рулдун. Баасын канча дедиңер эле? 580 000 сом, жакындап айтканда деп атат. Анан бул жакта дагы бир лашетчини көрүп атабыз. 2004 1.6 механика Корея. Баасын канча деп атасыз? 420 000 сом. Электро күзгүлөр, кондиционер бар. Ушундай лашетчи. Канча деп атасыңар? 450 000 сом ушул лашетчи. Монитору бар. Эки миң он эки 1.6. Силер канча деп атасыңар? 450 000 сом. Коробка автомат экен бул лашетчи. Эки миң үч 1.6. Газ, бензин, газ жабдыгы да бар экен да, жакшы. Көрөбүз. ГЭЦ канча болуп атат экен? 480 000 сом. Коробка автомат. Электро күзгүлөр, отуруштардын жылытуусу бар, монитору бар, кондиционер. 2002 1.4 995 47 47 29 номеринdeyiz. Машина кейджер. Chevrolet Spark 2 2017 $7,000. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, коробка автомат, кондиционер. Отургучтары кара кожа, айдоочуда чыканак тирегичи бар, антизанос. Вантөрөлө. Бул жерде Honda Jazz, Mugen спойлерлери бар. Jazz канча болуп атат экен? Коробка механика экен, а? Механика 560 000 сом. Эки миң төрт. Эсин байланыш номери бул капталганда көрсөтүп коелу. Кайсыл машина? Мынабы? Колос? Ал жактабы? Азыр анда жакындап калсам тартып коем, Hyundai Getz 2003, кыймылдаткычтын көлөмү 1.1, коробка механикабы 320 000 сом. Фаркоп бар. Чүрөлө. Getz канча болуп атат? 440 000 сом. Рестайлинг, туманиктери бар. 2005 1.4. Эсин байланыш номери 550 182 482. Коробка механика.
4 айнектен электро көтөрүштө, отуруштардын жылытуусу бар, кондиционери бар. Электро күзгүлөр жок экен. Анан кайсында аттыр? Мынабы? Bunun arkasında. Azı kalos сурап болчу. Kalos kança болуп атат экен? 350 000 сом. 2005 1.2 механика. Кайсыл болду? Мынабы? Лашет экен. Ушул лашеттини ылдыйдан бери азыр биздин көрүүчүбүз туруктуу тартып бериңизчи деп суранып келатат. Заводской кожада отургучтардын жылытуусу бар, бир аймактуу климат, мульти-руль, рулю кара кожада. Комплектация жакшы бул Кореяда. Электро күзгүлөр жыйылуусу менен кошо 2006 1.6 коробка автомат. 470 000 сом, 501 97 73 97 номеринде ээси. Бол. Аттым әлі. Spark қанша деп отасыңар? 700 000 кеми бар. 2018 жаңы алып келинде 10 күндөй болду. 10 күндөй болду дейт. Автостоп, антизанос бар, кара кожа, кондиционер. Şunday görünüşte. Oldu. Pробеги kança oldu lan? 96 000 kilometre. Так, бұл жерде daha bir Aveo окшойт, а? Же Kalos bu? 2002 370 000 сом кеми бар, коробка автомат. Бұл Kalos экен, а? Отуруңуз. 4 айнектен электро көтөргүчтүү, кондиционер бар. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Бұл Kalos. Kalos sedan eкен. Видеону ушуну менен жыйынтыктайбыз. Алдыда аралаш түрдө унааларды тарта кетемин. Бул видеодо табылбаган унааларыңыздарды ошол видеодон таап калышыңыздар ыктымал. Ал видеобузду YouTube баракчабызга кирип, видео пункту басып көрүп алсаңыздар болот. Лайк басып, сөзсүздө комментарий жазып коюңуздар.